Дуба анын белгилери алдын ала андан кантип коргонуу керек. Дуба анын белгилери. Бул дуба дегенде кара дуба деген майында айтты окшойт. Азыр дагы бир ушундай бир коомубузда түшүнүк пайда болуп анан тарап баштап атат да, жиндер маселеси боюнча. Азыр кимге көрүнбөгөн жиндин бар экен дейт мисалы. Анан жин кирүү маселеси боюнча. Бир нерсе болсо эле жин кирип кетиптир дейт. Ушунчалыкка жеттик. Кээ биркилер 3 аял алып, 3-өгө тең 3 талактан берет дагы. Анан эмнеге мындай кылып атасың десе, менде ушул жин бар окшойт дейт да. 4 мазхабта тең жин адамга кирбейт дейт. Биз айтабыз, жин тийди деп айтат эле илгери кыргыздар, жин кирди деп айтпайт эле. Анткени Кур'ан-ы Каримде мас деген сөз келет. Мас дегенде тийүү деген. Таасир этиши мүмкүн, этиши мүмкүн. Бирок жин адамды өз каалагандай башкарып албайт. Анткени Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат, эч бир шайтанга адамды башкарууга султан, бийлик бербедик дейт. Ошондуктан бир гана Аллах Таалага тобокел кылыңыз, иншалла, анын кара дубанын кесепи зыянын сиз ошол ибадатыңыз менен, зикриңиз менен иншалла кайтарасыз. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Сувенир канаттуу куштардын, айбанаттардын калиткаларды жасап сатса болобу? Рахмат. Суроо мындай болду. Сувенирный же атайын калиткалар болот экен, кооз айбанаттардын сүрөтү менен. Ошолну жасап туруп сатса болобу дейт. Ошол сүрөт боюнча араб тилинде сүрөт деген сөздүн эки мааниси бар. Фукахалар ошентип бөлөт. Биринчиси көлөкөсү бар сүрөт дейт, экинчиси көлөкөсү жок. Башкача айтканда, биринчиси биздин айкелдер болот, эстеликтер. Экинчиси кадимки кол менен тартылган, мындай кагаздын үстүнө тартылган сүрөт. Ошонун экөөнү тең тарткан жакшы эмес. Жаныбарларды тарткан макруу болот. Эгер ал чоң, анан таазимдей турган болсо, эгер өтө майда болсо, же көңүл бурулбай турган болсо, анда уруксат берген алымдар бар. Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Апам 81 жашта. Умрага алып барып кел дейт. Менин ага шартым жок. 11 тууганбыз, баары бай жакшы турушат. Ошолор алып барып кел десем макул болбойт. Эгер эненин ыраазычылыгын табуу жолу мүмкүнчүлүгү болуп калса, эмнени жумшап болсо дагы ошонун ыраазычылыгын алыш керек да. Бул жерде эми булардын мүмкүнчүлүгү болуп тургандан кийин ушундай мүмкүнчүлүктү кой берип жиберүү буларга кайра хасарат болот, чоң жоготуу болот. Ошондуктан ага түшүндүрүп айтыш керек бир туугандарга, эгер көнбөсө, анда арга жок. Эмнеге? Анткени умра сапары бул сүннөт болуп эсептелет. Сүннөт үчүн фарз болбогондон кийин ага карызданып баруу алымдарда талаш, туурасы, жакшысы карызданбай барган жакшы. Исламда манхадж деген эмне дейт? Исламда манхадж деген жол, метод. Манхадж деп атайын 1000 жылдан бери алымдарыбыз тизип койгон жол. Ошону манхадж дейбиз. Мазхаб өзү дагы манхаждын бир түрү. Манхадж дегенде Кур'ан-ы Каримден, сүннөттөн өкүм алуу жолдору жана аны колдонуу жолдору. Мисалы, бир жолго, бир жака жетиш үчүн мурун бирөө жол салып кетсе, ошол менен оңоюраак жетесиз, ошол жол менен. Өзүңүз издеп тапкандан көрөк. Ошол сыяктуу ар бир илимди өз манхажы менен алыш керек. Туура манхажы менен алыш керек. Эми айтайын десек, мисалы, мындай да, манхажды эгер мындай круг кылсак, ортосун бөлсөк, бул жака нусус деп коебуз, мисалы, китептер, Кур'ан, сүннөт дейбиз. Анан бул жакта сарф, наху, бул араб тили. Сарф, нахуну билип алып туруп эле, арабча кичине үйрөнүп алып туруп эле, окусаң түшүнө бергендей болосуң, словарь аркылуу түшүнөсүң, мисалы, же Ибн Касирдин же башка тафсирлерди окусаң түшүнгөндөй болосуң. Бирок бул адам наху менен сарф тиле үйрөнүп алган адам
манхажы толук эмес адам болот да. Анткени Куранды, сүннөттү туура түшүнүш үчүн бул жакка дагы көптөгөн илимдер кошулат. Ал илимдери мисалы фикх илими болот, усулул фикх илими болот, сөз жазуу эрежелери болот, анан логика болот, кандай сөздү кандай түшүнүш керек, кандай далил кылыш керек. Бир канча илимдер аркылуу анан гана түшүнөт. Азыр кичине эле арабча үйрөнүп алып туруп, түзмө-түз жана Курани Каримди окуп алып ушундай экен дейт, ал туура эмес. Сөзсүз илимдер толук болгондон кийин, анан устаздарың сага уруксат бергенден кийин, анан бир нерсени билем деп айтсаң болот. Ага чейин толибул илмин деп эле мен илимди талап кылуучумун деп эле жүргөн жакшы. Мамлекеттик ипотека аркылуу үй алса болобу? Ипотека бул рибанын, сүткорлуктун бир түрү. Анткени суралган акчадан көбүрөөк үстөк баа кошулуп туруп жылдарга бөлүнүп берет, кечиксе ага пеня туй берет. Арам кыскача айтканда. Бирок үй маселеси зарылдык маселелерге келет. Шарият адамдын 5 нерсесин сактайт: жанын, динин, акыл эсин, урпагын, наслин, андан кийин мал мүлкүн. Ушул 5 нерсе үйсүз сакталуусу кыйын болот. Ошондуктан мисалы ачка өлөйүн деп атсаң, чөлдө калганда бир эти желбей турган жаныбарды жеш той эмес, өлбөгүдөй болуп жеш уруксат болгондой эле ипотека такыр үйү жок адамдарга, анан батирлеп жүргөн адамдарга уруксат. Бирок арамдыгы жоголуп кала бербейт. Жанагы өлгөн мисалы жаныбардын эти баары бир арам болуп тура берет да, бирок жегенге гана уруксат болуп атат. Ошондой сыяктуу. Бирок адалдуу болуш керек. Эмнеге муну айтып атабыз, арамдыгы жоголуп калбайт деп? Кээ биркилер бизнес кылып алышы мүмкүн. Мисалы дачасы бар, же айылда үйү бар. Аны сатса кичине болсо дагы бир кепек келет да бул жактан. Мисалычы, аны ага тигиси келбей эле экинчи үй алып, жатайын бизнес кылыш үчүн ипотека алса, булардын баары ага арам болот. Куран окуп жатканда милдеттүү түрдө отуруп угуу керекпи? Вастамиу деген Аллах Тааланын буйругу бар. Кунт коюп уккула деген. Намазда, анан намаздын сыртында Куран окулса уккула деген Аллах Тааланын буйругу бар. Аллах Тааланын сөзү буйрук иретинде айтылса, ал важиптикти, милдеттикти билдирет. Демек, угуу милдет кыскасы. Эми кандай милдет десе, милдет экиге бөлүнөт: фарзы, кифаи, анан кийин айын болуп. Ар бирөө кылыш керек, же жамааттан бирөө аткарса калгандарынан суралбайт. Куран ошондой. Мисалы бул жерде 30 адам отурсак, Куран окулса, бирөөсү укса, калган өздөрүнүн ишин кыла берсе, жанагы милдеттен кутулуу болуп калат. Түшүнүктүү, Үйдө эгер мисалы атаңыз Куран угуп жатса, отурса мисалы, башка апаңыз болсо тамак кыла берсе болот да. Бирок баарыбыз көңүл бурбай койсок, анда баарыбыз күнөөкөр болобуз. Бул дүйнөдө адилеттүүлүк жок деген чынбы же калппы? Адилеттүүлүктүн бир гана акыретте болобу? Бул дүйнөдө адилеттүүлүк жок деген чынбы же калппы? Адилеттүүлүк деген өзү эмне? Адилеттүүлүк деген бир нерсени өз ордуна коюу да. Ошону адилеттүүлүк деп коет. Бир нерсени өз ордуна коюу. Бул нерсени, бул жерде туруш керек болгон нерсени бул жакка коюп койдуңбу, адилетсиздик болуп калат. Бул дүйнөдө адилеттүүлүк дагы, адилетсиздик дагы бар. Бирок абсолюттуу түрдө адилеттүү зат бул Аллах Таала. Аллах Таала канчалык сени сынабасын, канчалык сага кыйынчылык бербесин, биз ушундай ишенимдебиз. Бунун аркасында чоң хикмат бар. Аллах Таала адилеттүү, эч качан Аллах Таала зулумдук кылбайт дейбиз. Ва ма Аллаху бизолламин лил ибад. Аллах Таала пенделерге эч качан зулумдук кылбайт дейт. Зулумдук ким кылат? Пенде өзүнө өзү кылат. Же пенделер бири-бирине кылат. Аллах Тааланын каалоосу менен ошол нерсе ишке ашат. Бирок Аллах Таала өзү атайын пендеге эч качан зулумдук кылбайт.
биздин акыйданын күчтүүлүгү ушул нерседе болуп атат да. Кандай гана жаман нерсе болбосун жашооңдо, жакшыраак ойлонуп көрсөң, ошо ким үчүн жакшы, ким үчүн жаман, канча жерде Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат. Аса ан такраху шей'ан ва хуа хайрул лакум. Бир нерсени жаман көрөсүңөр дейт. Ушул жаман көргөн нерсе, ушул нерсе болбосо экен дейсиң да сен менен. Болуп калса зулумдук болгондой болот. Бирок ал силер үчүн жакшылык болуп калышы мүмкүн дейт. Канча нерсени жакшы деп билесиңер, ошонун аркасынан чуркайсыңар, тытынасыңар, бирок ошол нерсе силерге жаман болуп калышы мүмкүн дейт да. Ошондуктан Аллах Тааладан күткөн нерсе жакшылык гана болуш керек. Эгер Аллах Таалага хусни зон болбосо, жакшы күмөн болбосо, анда адам акыретте эмес эле ушул дүйнөдө эле өзүн өзү жеп, азапталып өтөт да. Хусни зон деген нерсе эмне? Аллах Тааланын жакшылыкты гана күтүү. Имам Шаарави айтат, Мариям энебиз мисалы элге чыга албайт эле дейт да, Иса алейхиссалам менен. Мариям деген атайын бир бөлмөдөн чыкпаган, ушундай таква чоңойгон аял, кыз, эч бир эркекке көрүнбөгөн кыз, эркектин колу тийбеген кыз Иса алейхиссаламды көтөрүп чыгыш керек болот да элдин астына. Мына мен төрөп койдум депчи. Атасы ким деп чыгат мисалы адамдар. Ошол эле кезде мисалы Ибрахим алейхиссалам отко учуп кетип атканда, жанагы эме менен атканда, отко учуп кетип атканда бир дагы жүрөгүндө коркуу сезим болгон эмес дейт да. Бул Аллах Таала кылдыбы? Аллах Таала жиберип атабы? Демек бул нерседе жакшылык бар. Аллах Таала золим эмес, зулумдук кылуучу эмес дейт. Ушулардын баары пендени Аллах Таала жөнүндө жакшы күмөн кылууну үйрөтөт. Мариям энебиз билген мисалы, азыр Иса менен барам оба, Иса алейхиссалам менен барам бала менен. Адамдардын баары сени бузуку, сойку деп ойлошу мүмкүн деген ой болот да. Бирок Аллах Таала ушуну талап кылып атабы? Демек Аллах Таала мага зулумдук кылган жок, буйрудубу мен ушуну аткарамын дейт. Барып туруп Иса алейхиссалам көрсөт дейт, көрсөткөндө Иса алейхиссалам айтат, мен Аллах Тааланын мисалы пайгамбарымын деп. Ошондой эле мисалы Хаджар энебиз Ибрахим алейхиссалам таштап койгондо Исмаил экөөнү аркасынан чуркап сурай берет. Ушул жерге таштадым, ушул ээн талага эч бир чөп өспөгөн таштак жерге таштадыңбы десе карабай кете берет. Анан бир суроосунда карайт. Эмне Аллах Таала буйрудубу десе ооба дейт. Дароо ошол жерден жанагынын жүрөгүндөгү коркуу токтойт да. Калак деп коет, беспокойствосы токтойт. Анан айтат, Аллах Таала таштаса болду анда. Сен бара бер, бизге Аллах Таала жетиштүү дейт. Ошондой нерселердин баары Аллах Тааладан бир гана жакшы күмөн кылууну үйрөтөт. Ошондуктан Аллах Таала жок эч качан зулумдук кылбайт. Зулумдукту биз өзүбүз туура эмес тандообуз менен кылабыз. Ал эми Аллах Таала ошол тандоону өзүнүн адилеттүүлүгү менен жаратып берет. Эгер сен арам кылгың келип атса, күнөө кылгың келип атса, Аллах Таала болбой эле жок күнөө кылба деп тособу? Адилеттүү экен. Мейли тандадың, мен жаратып беремин дейт. Кудай сактасын. Рассрочкага телефон алса болобу? Бөлүп төлөө боюнча. Рассрочканын көптөгөн түрлөрү бар азыр. Негизи эгер исламский окно менен байланган болсо, алса болот рассрочкага. Бирок эки нерсе так болуш керек. Төлөй турган мөөнөтү, анан канча суммада. Бай болуу дуасы барбы? Айтып коюңузчу, же сүрөө барбы дейт. Вакыя сүрөөсү карыздардан кутулуу үчүн вакыя сүрөөсү окулат. Бирок бай болуу дубасы байлык деп негизи адам өзүнүн колундагы мисалы мал мүлкүнүн көп болуусун байлык деп билиши мүмкүн. Бирок чыныгы байлык бул жүрөктүн Аллах Таала менен толгон кези да. Ошондо адам канааттанат. Кээ биркилер айтат, байлыкты кааласаң бай болосуң дейт. Ошон үчүн ошондой кымбат кафелерде тамак ичишет, байлар менен жүргүсү келет. Андай адам тамдап калат уже. Байлар менен болгусу келет дагы жөнөкөйлөрдү конокко дагы чакырбай калат. Бул нерсенин баары пайгамбарыбыздын хадисине каршы келет. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Унзуру иля мен асфала минкум. Өзүңөрдөн ылдыйларды карагыла дейт. Валя танзуру иля мен фаукакум. Өзүңөрдөн өйдөнөрдү карабагыла. Анткени эгер өйдөнү карай турган болсоңор, Аллах Тааладан сага берилген неаматты көрө албай каласың дейт да.
өздөрүнө бар, бардык нерсе бар. Ылдыйды караса билмекте канчалаган сонун нерселер берген Аллах Таала. Болбой эле эңсеп өзүнүн байларды карайт, ошол менен өзүнүн колундагы нематтын баркын билбей, Аллах Таалага канааттанбайт Аллах Таала бергенге. Ошондуктан бай болуунун дубасы негизи ооба бар, бирок ал ошол факырлыктан качуу дубалар бар да. Мисалы Алла пайгамбарыбыздын хадиси бар. Аллахым мени кедейчиликтен сакта дейт пайгамбарыбыз. Аллахум аузу бика минал хам вал хазал ва аузу бика минал ажз вал касал ва аузу бика минал факр. Кедейчиликтен сакта дейт. Бул жерде кедейчилик пайгамбарыбыз өзү кандай жашаган? Пайгамбарыбыздын үйүндө 3 күн, 2 күн ууда от күйгөн эмес, тамак болгон эмес. Пайгамбарыбыз 1 жылга жетүүчү буудайын алып койчу, бирок 1 жылга жетчү эмес. Эртеси күнү эле элдин баарына таратып, мисалы калбай калчу. Пайгамбарыбыздын бул жердеги факыр сөзү, кедейчилик сөзү. Бул ушу жүрөгүмдү башка бирөөгө муктаж кылба дейт да. Ушу Аллахым башка бирөөнүн колундагы нерсеге көз арттырба. Ушу жүрөгүм сен менен тойсун, сен менен бай болсун, сен берген нерсеге ыраазы болсун дейт. Ошол чыныгы байлык. Эгер ошол жок болсо, чыныгы кедейчилик ошол. Сиз бай болуунун дубасын издебей, чыныгы кедейчиликтен арылуу дубасын кылсаңыз, иншалла Аллахым сизди байытат. Болду окшойт суроолор, Вангага ишенсе болобу, вангага ишенсе куфур болот. Ванганы билесиздер да, көзү сокур аял, жанагы шамал менен учуп кеткен дагы келечекти кайыптан сүйлөгөн. Негизи бир эрежени жаттап коюңуздар, кайыпты Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Ким эгер кайыпты мен дагы билем десе, ошол нерседе Аллах Тааланын шеригимин деген сөз болот дагы капыр болуп кетет. Ошондуктан кайыпты бир гана Аллах Таала билет. Эми кээде мындай совпадение болуп калышы мүмкүн да, айтканы болгондой боло берет да. Турасыңда бир нерсени сезесиң, ошондой болот, уже өзүңдө ой пайда боло баштайт. Менин көзүм ачылып калган окшойт деп, мисалычы. Бул жаман нерсе. Бул карама эмес, бул ихана. Карама деген сөз негизи аалам бул себептердин ааламы. Аламул асбаб. Себептер дегенде өз законунда жүрөт. Сүннатулло деп коет. Аллах Тааланын сүннөтүндө, Аллах Тааланын закондорунда жүрөт. Ошол Аллах Тааланын законунда жер өзүнүн огунда айланат. Аллах Тааланын законунда мисалы бүт барлык табияттар болот. Ошолордон тыш болуп кеткен нерсе бар да. Аны адаттан тыш нерсени биз мужиза дейбиз, пайгамбардыкы болсо. Эгер пайгамбар эмес, жөн эле таква адамга Аллах Таала сый катары, белек катары берсе, аны керемет дейбиз. Болушу мүмкүн керемет. Биздин оли азаттардан риваят кылынат го, мисалы Кыргызстандын эле чөлкөмүндө ушу орустар камап койсо, эштер ачылып кетишкен, барып намаз окуп келчү экен. Биз ишенебиз. Караматыл аулия хак дейт имамдарыбыз. Бирок ушунун тетириси дагы бар да, ихана деп коет аны. Ихана дегенде атайын адаштырыш үчүн, адашууда жүрсө, ошол жолдо бекем болуш үчүн адаттан тыш нерселерди көрсөтүп коет. Келечекте мисалы жиндер аркылуу айттырып коюшу мүмкүн. Анан Ванга келип айтат дагы, Вангага ишенип алып жүрө бересиз сиз, мисалчы 23-жылы, 22-жылы согуш болот деген эле, дүйнөлүк согуш. Ванга айткан туура болду деп. Ошону ишенсеңиз, төп келдиби, чындыкка төп келди. Ишендиңизби, иханага түштүңүз да. Караматка эмес. Турмуш курууда кыз жана бала канча жолу жолукса болот? Ар түрдүү жооптор бар. Турмуш курууга чейинки периодду биз хидба деп коебуз. Куда түшүү, сөйкө салуу деп коебуз кыргызча. Арабчасы хидба. Ошол хидбада бала сунуштайт турмуш курууну. Эми канча жолу жолугуш керек, шариатта айтылган эмес. Негизи бир жолу. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде Мадинада болгондо бирөө келип, мен үйлөнүп жатам дейт. Кызды көрдүңбү десе, жок дейт. Барып көр деген хадиси бар. Демек бир жолу барып көрүш болот. Андан кийин канчалык көбөйсө, ошончолук зыян. Анткени ар бир нерсе, мисалы бир ой сизге бир келсе, ал ой уруксат. Бирок бир эле ой 2-3 кайра оюңузда, жүрөгүңүздө кайталанса, ошого байлана баштайт да адам. Тагдырыңызда болбосо, ошол эгер жубайыңыз болбосо, анда өзүңүз мисалы
жүрөгүңүздү, көңүлүңүздү башка нерсе менен алек кылган болосуз. Ошондуктан бир жолу уруксат, калганына аалымдар так айткан эмес. Бирок көп болгон негизи жакшы эмес. Экинчи суроо: сакалыбызды кыскартып турсак болобу, күнөө болбойбу? Сакалыбызды кыскартып турсак, мисалы меники сыяктуу, сакалдын өкүмү мындай: сакалды кыруу бул макру да. Сакалды кырбоо сунна муаккада. Сакалды бир кабыда, бир мындай ууч тутуу, кармоо бул пайгамбардын сунна муаккадасы. Эми узундугу боюнча. Эми адамдын табияты ар түрдүү болот. Кээ биркилердики эки эле сакал эки жакка карап өсөт, кээ биркилер башкача өсөт. Ушулардын баардыгында адамды бир караганда жагымсыз болбош керек болот да. Анткени пайгамбарыбыздын хадиси бар: "Мен лаху шар фальюкримху". Кимдин чачы болсо, аны урматтасын дейт. Ошондой эле чачты урматтап, мисалы чачты жакшынакай алып, кыркып жүргөндөй, сакалды дагы өз жолуна салыш керек болот, табиятына жараша. Эгер Аллах Таала сакал бердиби, өсө турган, анда ошондой коюш керек. Эгер суюк болсо, анда мисалы жанагындай эгер жагымсыз көрүнсө, кыскартканга уруксат, бирок кырган болбойт, макру болуп калат. Сакал маселесинде биздин мазхабта дагы бир аз башка пикирлер бар, бирок туурасы сакал бул сунна муаккада, бекем сүннөттөрдөн болуп эсептелет. Колго саат тагабыз, браслет болбойт дешет. Айтып бериңизчи, эмнеге? Эркек адам үчүн жасануу иретинде тагынган мончоктор, сөйкөлөр, жада калса шакектер болбойт. Шакек дегенде баарыбыздын оюбузга дароо обручалка келсе керек, мисалы, үйлөнүүдө койгон шакек. Ошондо эгер пайгамбарыбыз шакек таккан, пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилтем деп эгер эркек адам такса, анда уруксат. Бирок бул обручалка деп такса, анда сүннөтү тирилткен болбойт биринчиден. Экинчиден башка бир коомду ээрчиген болот. Анда эмнеге аялдарга обручалка тагабыз деп бирөө сурайт да. Обручалка эмес, негизи эле кооздук, ушундай шакек, билерик сыяктуу аялдарга уруксат. Ошондуктан азыркы күндө күйөөсү барбы, жокпу билиш үчүн шакек керек болгондуктан аялдарга таккан уруксат. Андан башка браслеттер, цепочкалар, сөйкөлөр, булардын баары эркекке уруксат эмес. Сүннөт катары кыздар менен кантип таанышса болот жана шарият уруксат береби? Үйлөнө турган бир тууганыбыз окшойт. Жубай тандоодо негизи адам өзүнүн шахватына же өзүнүн мындай вкусуна карабай ал деле керек. Бирок негизи тандоодо ошол тандаган кыздын, мисалы, чөйрөсү боюнча билгениң жакшы. Тааныштарыңан сураш керек, ким, кандай кыз, кандай жердин кызы. Анан ошондо уруксат берилет. Ошондуктан бул жерде башка, мисалы, тааныштар дагы ортого түшсө жакшыраак. Бирок шариятта уруксат барбы дейт. Бул жерде жашы канчада, анан кандай адам, ошон үчүн мен билбегендигим үчүн азыр бул жерде айта албаймын.